көп эле эркектерибиз биздин энелерибизге, эжелерибизге, карындаштарыбызга, кыздарыбызга зулум кылып коет экен, өздөрүнүн аялдарына. Ошол эркектерге төрөгөндөн кийин 40 күндүн ичинде карабай, зулум кылып, кара жумушка салып, оор жумушка салып, оор көтөртүп, мустак сууга кир жуудуртуп, коноктоштуртуп, тикесинен тик туртуп, мен кыйынмын деп төрөгөнүн унутуп койгон кайненелерге, анан көбүнчө ошол эркектерге бизден кеңеш, осуят, насыйкат. Ал өткөн сабакта биз ошондо айткан сыяктуу эле Африканын негирдин баласын төрөгөн жок. Николай Василийдин баласын төрөгөн жок. Сенин урууңдагы сенин тукумуңду улантып төрөп аткан сенин балаңды төрөп атат, ошол сенин келинчегиң. Туурабы? Сиздин келинчегиңиз. Коштанын келинчеги эмес ал. Ал зинадан төрөгөн жок, ак никеден төрөп атат. Пайгамбарыбыз эмне деген? Осуят айткан. Бин нисаи хайр, аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп, менин осуятым силерге деп айтып кеткен. Пайгамбарыбыз айткан, силердин эң жакшыңар аялдарына жакшы мамиле кылгандар, мен силердин араңардан эң жакшысымын, аялдарына эң жакшы мамиле кылган мен деген. Сен пайгамбардан артыксыңбы? Эмнең менен артыксың? Жерге түш. Ал ошо аялы төрөгөндө алсыз болуп турган учурунда аялына жардам берип койсо, подкаблучник болуп калбайт. Ал пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчиген. Аялын сыйлаган, жаннаттын да чогуу боло турган аялын сыйлаган. Тукумун улантып төрөп берген ак нике менен таза төрөп берген аялың сен. Бирөөнүн кызы сага аманат кылып берген тапшырык. Бапестеп чоңойтуп берген кызды сен келип өзүңдү кыйын сезип, аны тебелеп, төрөп берип аткан учурунда да карабай коюш бул туура эмес. Пайгамбарыбыздын ишенбесеңиздер, пайгамбарыбыз динден суроону ошол жактан иштеңиздер. Каада салт үрп адатты деле карасаңыз ушул. Бизде мусулманчылыкта сыйлайбыз аял киши. Чыныгы эркектер аял кишиге өзүнүн колун көтөрбөйт. Кол көтөрбөйт. Алсыз аялдарды тепкилеп урбайт чыныгы эркектер. Аялдар согушка чыкпайт. Анткени уруша албайт. Алсыз деп билинет. Туурабы? Анан эле аялына күчү чыгып эле, тепкилеп эле, сабап эле, сөгүп кагып эле кыйынсынып. Анан бир чоңураак бир эркек келип калса ага быйтылдап эчтеке сүйлөй албайт. Сыйла аялыңды. Анан картайганда ошол аялың сени сыйлайт. Качкар кылып туруп анан отургузбайт. Аялдарын сыйлабай кетирип отуруп, капкара болуп, арак ичип, алкаш болуп жүргөндөр бар. Төрөгөн аялын сыйлабай отуруп, аялга жетпей калгандар бар. Сыйлабай тепкилеп отуруп, картайгандан аялы эмне кылган? Анан үстөмдүк кылат, анан ал кемчилик эмес, аялын сыйлаш, урматташ. Өзгөчө төрөгөндө. Пайгамбарыбыз осуятын аткаралы. Ата-бабаларыбыздын каада салтын аткаралы. Төрөгөндө сыйлайлы, урматтайлы. Деги эле сыйлайлы, урматтайлы. Сыйлаш керек, анан сени сыйлайт. Урматташ керек, анан сени урматтайт. Сенин балдарың чоңойот, ошол энесин сыйлайт алар баары. Сен сөгүп сагып отурсаң, ошол балдарың энесин сыйлабайт. Жаннатка кире турган сенин балдарыңдын эшиги энеңдин ыраазычылыгы болчу, сен болсо энеңди сөгүп, аялыңды сөгүп аттың, кийин ошол балдарыңды энесин сөгүп алып тозокко түшүп калбасын. Кайтуучу дүйнө. Айтып отурсак сөз көп бул жерде. Кыскасы айта турган насыйхат осуятыбыз ошол, пайгамбарыбыздын айткан болсо. Истаусу бин нисаи хайран деген пайгамбар. Хадис сахих. Осуят кылгыла билим бириңерге. Аял кишилерге жакшы мамиле кылгыла. Аял кишиге төрөгөндө жакшы мамиле кылып койсо эле, ал аялынын кулу болуп калат киши. Кулчулук жок азыр. Аялың сага кул эмес. Атасы сага берген ушул магат менин аял кызымды деп. Аял кылып, урматтап, төрөтүп, кийинтип, өзү жеген шариатта бул тууралуу да сабак өтүш керек го деп койдум. Аялдын күйөөсүндө болгон акысы, күйөөсүнүн аялына болгон акысы. Ата-эненин балдарына болгон акысы, балдардын ата-энесине болгон акысын өтүш керек. Ушунча зулум болуп аткандан кийин өтүш керек экен деп койду. Иншалла Кудай буйрса, сабак даярдайбыз. Кыяматта сурагын бересиң ошон үчүн. Какшатканың үчүн
сурагын бересиң. Бу дүйнөдөн аптекалап аптекадан чыкпайсың, анан акыретте дагы сурагын бересиң. Не кереги бар ошо? Алың аялга жеткенби? Сен де төрөп аткансың депчи. Сага бала төрөп бергенде сүйүн ошол аял. Төрөтүп алам мен, төрөтүп алам да. Алып ал 4 аял, кыйрат. Барбы бизде 4 аял алган? Колуңан келбейт да. 2 аял бага албайсың. Туурабы? Бирөөнү бага албайсың. Ошо бир аялга нормально бага албайсың. Курман айтты, ороз айтты, белек кылыш керек. Мына акысы. Айландырып келиш керек. Ысыкөлгө өзүң эле барып жүрбөгүн. Аялыңды бир алып барып жүрүп кой. Кафеге өзүң эле кирип жүрбөгүн. Бир айда 10 жолу киресиң, аялыңа бир жолу киргизбейсиң. Эмне аялың эмне? Мал беле сага. Адам да ал дагы. Сен сыйласаң ал сени сыйлайт. Сен сыйлабасаң ал сени сыйлабайт. Убактылуу чыкпай турат, алсыз да. Анан кийин балдар чоңойгондо анан чыгарат. Качыгар кылып туруп отуруштуруп чыгарат. Туурабы? Чыгарат. Балдар чоңоюп калат бат эле. 15 жылдан кийин болду, балдарың зылкыйып энесин, туура энесин коргош керек. Анткени жаннатка бара турган жай. Атасын сабаш керек. Атасын сабаш керек деген сөз эмес, дагы туура эмес түшүнүп. Атасы ошондойго жеткирбеш керек. Өзү да аялына жакшы туура мамиле кылыш керек, балдарына да туура тарбия бериш керек. Балдары кийин атасында, энесинде экөөнү сыйлап төргө отургуз. Мына шарият. Мына нарк, мына каада салт, мына үрүп атат. Ушундай эле болчубуз. Азыркы заманда каяка бартабыз. Ошол кеңешибиз. Оюнда болду, ошо күндөн баштап сактап сулап туруш керек. Балаң жакшы болсун десе. Мына аксакалыбыз айтып атат. Оюнда бүтөрмөнде ошону сактасаң, өзүң ошонун ичиндеги бала татнакага болчу. Биздин бир байкабыз мынтип атпайт папа. Илгеркиден комуңда өтүп Ошого мисал. Биздин бир байкабыз о дүйнө салып кетти, Аллахым райым кылсын. Жаш кезинде курч болуп, кыйын болуп, чоң атабыздын алдында, жайында отурупту да. Дагы үйлөнгөн кез дейт. 2 бала болуп калыптыр. Анан тиги калың тууралуу сөз кетет. Анан калың тууралуу сөз кеткенде, анан кийин тиги баласы кызуу болсо керек, байкебиз. Жаш, кыйынсыз анан тиги аялын айтат экенде, атасынын көзүнчө, кайнатасынын көзүнчө. А бул калыңын актай элек деп коет дейт. Калыңын актай элек дегенде анан чоң атабыз жанында турган экен, чоң киши болгон. Кара кушка бир чагаптыр башка. Могу экөө сага эмне дептир? 2 баласын көрсөтүпчү. Могу экөө актабаганда сага эмне дептир калыңда? Ошондой да. Сага бир бала төлөп бериштин өзү эле сага каяктагы 100 000 сом. Сен бир баланы 100 000 сомго сатып аласың. Сатып ала албайсың. Искусственное оплодотворение $5,000 төлөйт. Баланы боло албагандар Казакстанга барат, Европага барат. Пробиркага салат, $5,000 төлөйт. Анан барып эптеп атып, баланы болот. А сага Кудайым берсе, сен ошону карабайсың. Кыйынмын деп. Каягыңа кыйынсың сен? Эмнеге кыйынсың? Кыйын болуп билеген больница салып жибердиң беле? Же айылыңа бир фап салып койдуң беле кыйын болуп? Көчөңдө столбаңда лампочка иле албайсың ошо жерге. Мамлекеттен үмүт өтүп отурасың. Туурабы? Ушундай бечаралар бар да.